Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Багери таттоолары. Акыркы жолу ошо 14-чү жолу өкүл ата болдум. Эмил Токтошов же Кадыр Жарматов? Өкөн теңиз. Экөө тең. Айтпайт калдайларды. Эмнеге? Айтпайт го көбүнчө. Мен көргөнбү сен эфирлериң айтпайт го көбүнчө. Мен чындап айтайын, сен эфириң чын айтыш керек го. Айтыңыз. Ооруп калдым ачыгы. Анан көбүнчө ошо суперинфолор ошол убакта баягындай эле бар. Эгер ондой суроолоруң болсо заран айтам, мен жооп бербейм ачык айтайын. Анда эмнеге андай жооп бересиңиз? Сен өзүң кайра кара чалып чакырып атасың го, эмнеге чакырдың анда? Саламатсыздар, урматтуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр. 7 каналда Кофе Тайм көрсөтүүсү. Өткөн чыгарылышта барыңыздар билесиздер, акыркы көрсөтүүбүздө Кадыр Жарматов жана ошондой эле Икрам Юлдашев тамашачылар бүгүн бизде конокто болду эле ошол учурда. Ал эми бүгүн дагы отурбай бир аз юмор аралашкан эфир болсун деп биз бүгүн No Name командасынын капитаны, баарыңыздар билген таанымал инсан Мурат Жалиевди чакырдык. Ассалому алейкум. Уалейкум ассалам. Жакшы рахмат. Жакшы десоттор. Көрүнбөйсүңбү көптөн бери? Сиз келбеппесизби эфирге? Келдим о. Десоттор кандай? Жакшы, Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр, жакшы болду. Баягы адамды биринчи көргөндө эле эмне сөз көрсө ошонусун сурайт го. Чачка эмне болду? Ошону сурайлычы. Чачтан мурун ден соолук сурадым. Ошо ден соолукка байланыштуу бир аз чачты алып турдук. Анан прическага оңдотуп келейин дедим, просто жетишпей калдым. Прическага мандель өрбөй эле койгула. Себеп? Анча болбой калды дегеним го. Тамаша. Эми келиңиз, сиз өзүңүздүн толук аты жөнүңүздү, туулган жылыңыз, кайсыл жерден ошол тууралуу бир аз маалымат бере өтсөңүз, андан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз. Мен Жалиев Мурат Мадазимжанович, 1987 14-январ Кара суунун Папан деген жеринен болом. Ошол айылда 1-класска чейин окугам, андан кийин шаарда номер 42 орто мектепте Кермет орто мектебинде окуганмын. Андан кийин 9-класска чейин ага жерде окудум. Нышанов Пай Запарович деген номер 50-дө 9-11-де ошол жерден бүтүрдүм. 5 бир тууганбыз. 2 эжем бар, 1 иним бар, 1 карындашым бар. Үйдөгү ортончусумун, уулардан чоңумун. Сиздин мүнөзүңүз кандай? Өзүңүздүн характериңиз тууралуу айтып мүнөзүңүз. Мен мүнөзүмдү өзүм айта албасам керек, бирөөлөр айтса жакшы болот го кайра. Бирөөлөрдөн кандай угасыз? Бирөөлөрдөн кээ биркисинен боркерсиң деп угам, кээ биркисинен корс деп угам, анан кээ биркисинен бой көтөргөндөй көрүнөсүң, анан келип сүйлөшүп болсо карапайым элекесиң деп айтат. Ар кимге аркылуу болсом керек деп ойлойм мен. Бир аз шашма адатыңыз бар да? Адатыңыз барбы? Неге шашмасызбы? Шашма адат болсо керек, болсо керек. Жакшы. Анан сизге айтайын дегеним, өзүңүздү биз жакшы билебиз да, мен сиз менен ага эне катары болуп жүргөндө канча өкүл уулуңуз бар? Өкүл уулуңуз аябай көп да, мен билишимче. Акыркы жолу ошо 14-чү жолу өкүл ата болдум. Анан азыр дагы ошо окуучуларым бар, шакирттерим бар, инелерим бар, ошо өкүл ата коем дегендер. Прям өкүл ата болбосом деле азыр ошо дада деп коет, папа деп коюшат, ошолор 3-4 бар дагы. Бир 20-га жетип калса керек. 20-га жетип калса керек. Өкүл ата болуш деген кыйынбы? Профессионал өкүл ата катары айтып өтүңүзчү, жаңы өкүл ата болоюн деп аткандарга. Өкүл ата болушту азыр эми бизде кыйынчылык деле жери жок. Эгер сезон убакта болсо деп коебуз. Тойдо сезон болгон убакта өкүл ата болсаң проблемасы жок. Анан кышында өкүл ата болбой эле койгула. Себеп? Акча жок болот да. Анан өкүл аталык эми бул баягындай жери бар. Жакшы көргөн, сырдашкан акелерин ошондой өкүл ата болсо керек, ошондой болсо керек. Анан эми биз баягы бир депутат болбосок, биз же бир бай болбосок, мындай кылып жардам берем дегендей. Биз эми жөн эле баягы кеңешип, советтешип ушундай болсо керек. Көңүл жакын. Жакшы. Мен өткөндө бул суроолорду Кадыр Жарматовго да бергем, мен сизге да берип көрөйүн. Тандоо кыласыз. Даярсызбы? Кофе же чай? Чай. Чай кеттик. Ошо билгендер чай коюп турубуз, Ош же Папан? Конечно, Оштун ичинде Папан бар да. Аман Ибраев же Эрмек Нурбаев? Тандооңуз. Эрмек Нурбаевга чейин мен Аман Ибраев тарбиялаган, скорее всего Аман Ибраев. Эмил Токтошов же Кадыр Жарматов? Экөө теңбиз. Экөө теңбиз. Себеби жок, айтайын дегеним, Кадыр келди, Йома келди да, анан экөө тең бири-бирин тандап аякта кылып атпайбы? Баягындай. Сиз эч ким тандабай эле койдуңуз? Жок, айтайын дегеним, мен мындай да, мен билгем ушу туруң, мен машинада келатканда билгем ушу шерашны берип туруш керек деп. Айтайын дегеним мындай,
Өкөн тең орду мага чоң. Өкөн тең орду чоң. Ошону кандай ойлоп койдуң? Сен мындай суроо берип атасың, бир жаш баланы коюп атасың, апаңды жакшы көрөсүң, атаңды жакшы көрөсүң деп атасың да. Бирөө бар да бирок апасын жакшы көрөм дейт, кээ бирөөсү атасын дейт. Эми азыр мен Эмил атамды жакшы көрөм десем, Кадыр апам жаман. Кап болот да, мен канча Кадыр апам көңүлүн калтырайын. Тамаша, жакшы. Көңүлдүү жигиттер же тамашоо? Бул жерде дагы өтө бир неме жер бар. Менин себеби көңүлдүү жигиттер бул биз ачкан, Кадыр ачкан лига. Ошондо кайсы бiri мындай? Бизди тарбиялаган тамошо, конечно, тамошо. Тамашоо, Садыкчы Калыбек, универсалдын оюнчулары. Анда Калыбек окуй болом. Окуңуз. Аш же самса? Эгер аш болсо жакшы болот. Аш, сүйүктүү тамагыңыз? Оромо. Оромо. Минип жүргөн улаңыздын баасы канча? Ачык керек. Айч керек. Ачык эле канча сомдук унаа дейсиз? Мына 18ге түшкөн. $18,000. Маркасы? Мерседес 221 деп коет, бизде флагман деп коет. Флагман деп коет. Банан бу йогурт кушнеса. Жубайыңыздын мыкты сапаты сизге жаккан? Тазалыгы. Тазалыгы. Сиз сүйүү уккан чыгарма? Мен уккан чыгарма кайсы? Көбү уккам да. Көбүнчө казактын ырлары. Казактын ырлары. Кайра көргүңүз келген кино анда? Кайра Рекетир. Рекетир, казактардын киносу. Бул дагы. Жакшы. Тойдо ставкаңыз канча? Муратжалиевди канчага чакырабыз тойго? Аны айтпайт кой. Канча? Балким эфирден аркасында отургандар бар да. Муратжалиев. Айтпайт кандайларды. Эмнеге? Айтпайт кой көбүнчө. Мен көргөнмүн, сен эфирлериң айтпайт кой көбүнчө. Сиз бизди көбүрөөк көрөсүзбү? Кофе тайм көрөсүзбү? Ооба, мен баарын көргөмдү. Көтөргөн телефонуңуздун маркасы кандай? Азыркы билбейм, короче, Samsung да. Мен андай деле баякындай кыла бербейм мен. Башат койсуз мындай. Кандай телефонду турат? Мындай да. Samsung, э? Бул да чаң болуп калды. Жакшы. Эми сизге дагы бир суроо. Үстүңүздөгү кийимдин баасы канча? Ушуну билгим келип атат менчи. Ой, алтын мен чындап айтайын, мына бизде командада убакыт кеңирлеби? Сүлөрү? Бул кең. Бүгүнкү убакыт биз сизге арнап койдук, эч кимди кош чакырган жокмун. Мен эми мына артисттерден, тамашачылардан, тамадылардын ичинен эң эле карапайым кийинген мен болсом керек. Себеби эмнеге? Себеби мен негизи кийимге немем жок. Тандабайсыз? Жок, мындай кийимге болгон немем жок. Кызыгуу же кандай десем. Мисалы үчүн сен Кадырбай галстуктар тагып бир нерсе болуп чачтарымды алып тойго чыгасыңар, мен ошол жерге кете берем да. Анан кийимге жок, ондой деле баякындай жок. Эми общий бириксе 1000 сом болсом керек. Азыр ушул бага канча, мисалы футболка канча? Общий биригип 1800 сом деп коелу болот. 1800 сом. Бут кийим кошулат. Полный. Өзүм кошулбайм. Жакшы. Негизи каражатты Муратжалиев кайдан табат? Үй-бүлөңүздү кантип багасыз? Ушул тууралуу кеңири айтып өтсөңүз. Мындай жери бар. Көпчүлүк балдар эми баягында бургер ачып, мына бизден Йома, мында реклама окуп. Йома реклама берди. Биз менен кичинекей мен карапайым болуп, анан айла чоңойгонума байланыштуу мен мал жандыкка көбүрөөк жакынмын. Анын ичинде кой, жылкы, анан кичине мал байлап дегендей, ошондой. Улак чапкарыбызды да жакшы билебиз. Ошондойраак сыяктуу. Ошол жактан кичине акча керек болуп калса, кичине кой сата коебуз, уй сата коебуз, ушундай сыяктуу кылып, анан кара ордуна алып келип коюп, ушундай сыяктуу. Мал чарбачылык менен. Ошондой жактан. Анан көбүнчө эле ушул той топтор ушул жак менен Кудайга шүгүр азыр. Ошол эле. Башка каражат таба турган. Бирок мен таң атам да, $18,000 ошол Mercedes үлгүсүндөгү унааны минген жигит тойдон эле ушунча акча таба албайбы? Жок, мен подработка кылып берем да, баягы кумшак кылып берем. Стройка кылып коем. Жок, мен стройканы прям билем, бар жок. Стройка кылгам. Өзүңүз билесиз баардыгын да, жигитке 70 күнөн аздык кат дегенде бар эмне турасыз, жакшы. Сиз эң мыкты деп эсептеген 3 алып баруучу ким? 3 алып баруучу. Мисалы үчүн тойдамы же жөн башкы алып баруучу? Негизи сиз алып баруучу деп эсептеген. Той болобу, негизи алып баруучу билесиң, тандайт да, кандай жак болсо. Эң мыкты алып баруучуларды мен сени билем. Кандай кетти? Кандай кетти? Тамам, эстек. Эфир бүткөндөн бересиңерби? 20 сом 30 сом бересиңер. Эми алып баруучу деп мен ойлойм, ар биринин өзүнүн стили болуш керек. Анан прям мынау деп кандай кылып айтсак болот. Сизге жаккан, сиз мыкты деп эсептеген 3-өөн айтсаңыз. Кимдер бар? Көп дейм. Көп. Кимдер бар? Азыр эми Аман Ибраев деп койсок болот.
Аман Биригиз. айтып койсок болот. Бул жагы аякта бүт бар жон бар көрөт. Экинчиси? Баякындагы мен жакшы сыйлайм, бүт баякындай тойлор алып барат. Нурсултан Майназаров беле? Ошол тоже жакшы. Нурсултан Майназаров, Аман Ибраев, Анан Жалал Абадта бир эжеке бар эле. Нурхан. Мен ошо Жалал Абадтагы Нурхан эжекени эстеп калган бир тойдо бир анда жаңы чыгып аткан болобуз. Анан биз менен ойлонбой эле баягы күлдүрөм деп нерсе деп сүйлөгөндө сыртка алып чыгып мага бир жакшы советин берген эле. Ошол эсимде калыптыр. Ушундай сыяктуу болсо деп ойлойм. Нурхан Койчубановский жакшы. Эми баягындай го мындай сөз байлыгы башка, ошондой сыяктуу. Жакшы. Юбилейиңиз тууралуу эч айтпайсыз да? Жеңе менен кантип таанышкансыз? Сен мен жооп берип атканда сен ушундай ойлонуп ар түрдүү суроолор таап атасың же жазып алгансың бул жака? Бул жакта жок. Телефон. Мен келинчегим менен университетте таанышкам. Ал коллежде окуган, мен университетте окуганмын. Анда биз баягы КВНга даярданып жүргөн учурларыбыз болчу эле, баягы актер залга кирип алып. Ал ошол эле учурда келинчегим баягы коллеждин баягы сулуулар конкурсторго ошонусуна катышып анан ошондой ошол жактан таанышып калганбыз. Анда студент убагыбыз. Ошол жактан таанышып, Кудай буйруп, насип этип, азыр эми мынтип чоң бир үй бүлө болуп калдык. Кудайга шүгүр. Кайсы сапаттарын жакшы көрөсүз? Келинчегим сапатын айтып өттүңүз, эмне өзүнүн эмнеси менен арбап алды өзүн сизди? Келинчегим эми сен айттың кайсы сапатын, эми тазалыгы жакшы, үйдө кармаганы, анан негизгиси бунун мага жаккан жери өзү шаарда да чоңойгон, айылда чоңойгон да. Анан баягы айылдыкта чоңоюп, анан бир жолу баягы айылдык бойлуу баягындай эмес. Анан шаарда эле жүрүп бир жолу баягы балкондо чоңойгон эмес, мындай универсалдуу да. Балконда сиз ошондой сыяктуу. Мен көпчүлүк минустарын ошо жаап турса керек деп ойлойм. Ушундай сыяктуу. Эгерде сиз ушу Кудай буйруган талант бар экен сизде, тамашачы болуп, ушунун аркасынан өзүңүздүн рызкыңызды таап жеп келдиңиз. Эгер тамашачы болсоңуз ким болот элеңиз? Мен бул суроо өтө көп келген мага. Мен уста эле болсом керек эле. Уста, үй Мен атам ошо баягы прораб деп коет. Ошондой болуп иштейт эле, анан атам колуна бригадалар иштейт эле, ошол кичинекейимде көп баягы хулиган болгонго байланыштуу атам мени көп бригадага кошуп койгон. Ошолордун арасында кичинекей менен муштайым менен жүрүп устачылыкты жакшы билем, чындап жакшы билем. Акыркы убактарда мындай чыгармачылык жактан бир аз алыстап кеттиңиз да? Эмне себеп болуп атат ушул нерсеге? Мен сизди көп көрбөй калдым. Ул Инстаграмдан да бүт бар жок да, тактан көп. Жагат Мурат каяк кетип калдың, эмнеге алып тартып турчу элеңиз, концерттерге берип турчу элеңиздер. Неге КВНга барбай калдың, эмне? Мен чындап айтайын, эми сен эфириңди чын айтыш керек го. Айтыңыз. Ооруп калдым ачыгы. Эми ооруганын, кайсы жерим ооруганын айтпай эле коеюн, бирок ооруп кыйналдым. Ал жак бул жагы бир 4 ай чындап кыйналып калдым. Мына эми Кудайга шүгүр, азыр Аллага шүгүр. Денсаулыкка азыр. Мындан кийин сизди кинолордон көрө алабызбы? Мындан кийинки кандай ушул? Мен уже жиним келип калды, уже не только кино эмес, уже мен холодильниктен да чыгайын деп калдым азыр. Мурат Жалиев, да? Прям вот так. Биринчи бизден баштапсыз анда. Кудай буйруса. Жакшы. Номейм командасында негизи көпчүлүк айтат да, капитан ушул Эмин Токтошев болуш керек эле, Мурат Жалиев болуп калды деп ушул сыяктуу. Кийинчерээк мисалы тамашоодо кайсы бир убактарда Эмин Токтошев менен чогуу ойнобой калды. Азыр мамилеңиз кандай? Кече көңүлдүү жигиттерге дагы биринчи чыгарылышына келбей калдыңыз окшойт да, калпай. Негизи мамилеңиздер кандай? Жок, ошол учурда ким капитан болуш керек эле сиздин оюңуз боюнча? Жок, көңүл жигиттерге мына тамашоонун жарым финалына келбей калганы бүт ушул мен айтып атам, ооруп калгам деп. Жатып калгам, анда мага көңүлүм эчтеке жакпай турган учурлар ачык эле айтайын. Капитан, насчет капитан боюнча сөз боло турган болсок, негизи Йома Эмил капитан команда. Эмил капитан команда. Себеби дегенде бул команданын түптөгөн Эмил. Ошол менен биргеликте эле биринчи биз ойноп аткан убакта биз номер 4-5 бала болчубуз, биз орусча ойночубуз. Орусча. Түшөдүк. Сиз аты ойнойт, орусча элестетип. Жок, айтып атпайм, туптасаң. Анан Кадыр деген Москвада иштеп келет. Ал киши орусча билет. Йома орус мектепте окуган. Ал киши билет. Анан дагы Медер деген бала бар. Ал да орус класста окуган. Ушундай, короче, баягы орусча киши билет да, баягы случай остановки деген сөздөр билишет. Мен вообще короче, жоксуз. Кап-караңгы туңгуюк. Ошолордун формасын кийген форманы кийет элем. Анда кара футболка, акшын кийет элек. Ушул команда форма.
Анан балдар чыгып ойнойт. А мен баягы шырма бар го. Ошону ачып жабат элем. Жер эле ачып эле жабасыз. Анан ойноп бүткөндөн кийин аркасынан да тизилип койсоң, баягы командасын деп ушундай көп жүрдүм мен ошентип. Анан чындап болсо билбейт эле, анан баягы массовкада бир нерселерин кошуп коюшат эле, мени ойноп жүрө берет элем. Кыйла эле ойнодук, анан 1-2 жыл ойнодук ошто. Анан жүрүп университеттер аралык ШТК Шайыртак куштар клубу деп кыргызча ачылып калган. Вот анда Муратка Кудай берди алар. Мага чейин анан уже Эмил Токошов чыгып калды. Алар ошондой болуп калды, кыргызча болуп калды. Анан кыргызча уже мен сүйлөйм дедим, мен деле сүйлөйм, кыргызча мен деле кыла алам. Ошондо чыйнашып жаап жүрөм деги. Ошентип ойноп кеттик. Анан кийин бар тамашага бардык, анан ушинтип баягы эми ачылат го мына бир нерсе. Мен өзүм деле мындай болуп кетем, мындай болуп калам деп ойлогон эмесмин, ачык айтайын. Анан ошентип сүйлөсөм, элдер күлөт. Анан что-то смешно бир нерсе бар окшойт да, анан ушинтип капитан деп мен аталып калган себеби ошол 6 жыл сахнада ойногон болсок, көбүнчө мен капитандар конкурсуна мен чыгып калат элем. Мисалы үчүн Нолем командасынан биатлон ойнойсуң, разминка ойнойсуң, алфавит ойнойсуң, капитандар менен жарышасың да бирден, ал башка конкурс. Анан ошондой болгондо мен чыгып калат элем, анан көбүнчө жеңип ала берчү элек. Анан көбүнчө Азамат Өкөз чыгып кала берчү элек. Исмаилов. Ошол анан Агургуда Йома үчөөбүз көп айтышып калчу элек. Анан ошентип элдердин түшүнүгү боюнча Нолемде Мурат капитан болуп калган. Команданын түптөгөн Эмил. Ну деген жер бар, көрүнбөгөн кишинин көрүнүктүү иши бар да. Айтайын дегеним, Нолем командасы ошол Бишкекке барып оюн көрсөткөнгө, жатаканага, спонсор, башка бүт бар жок биздин проблемабыз кадыр чечүү. Бул деген сөз сахна артында Кадыр капитан. Сахнанын үстүндө элдин арасында мен капитан. Команданын ичиндеги Йома капитан. Үчөөбүздүн тең өзүнүн ордубуз бар. Түшүндүрө алдымбы? Үчөңөр тең капитансыңар. Жок, мен айтайын деген. Кайсы? Жок, айтайын. Ошондой сыяктуу да. Мен сачын менен капитанмын деп мен айтпайм деле. Эмне өзгөрмөк ал? Эмне өзгөрмөк? Ал. Анан көбүнчө ошо суперинфолор ошол убакта баягындай эле го. Суперинфо баягында отур. Бул жана алып койсоң. Суперинфо баягында жана популяр болуп турган го. Ошол убакта интервью болгондо ошо Мурат Жалиев Нолем капитаны деп эле ушинтип. Ошол жактан чыгып кеткен көбүнчө эле капитан деп. Анан эми мен билбейм. Чем капитан дегенден көрүп мыкты оюнчусу деген приятный го. Мыкты оюнчумун да. Нолемде мыкты оюнчу. Ошондой. Балалыгыңыз тууралуу айтып кетпейсизби? Балалыгыңызды айсыз кандай алар эңиз? Ошондой таланттуу белеңиз. Балалыгымда мен өтө шок болгон экем. Апамдар, атамдардын айтышы боюнча. Анан мен ошо кичинекейимде да көп ооруп, анан үстүнө 3 кыздан кийин келген бала болгонума байланыштуу. Ошо атам менен апам мен баягы көзүм карап мындай кылган экен, себеби мен кичинекейимде катуу ооруп калган экем. Анан ошентип эрке чоңойтуп коюшкан ушундай. Анан өтө эле баягындай болгом, шок болгом. Мен ушу кичинекейимде балалыгымда бир эсимде бар. Үйдүн астындагы асфальт жолубуз бар да, чоң. Анан ошол жерден апамдар менен наркы жакка өтүп, анан кайра кайтып келаткан убакытта асфальт жолдон мен баягы жыңыласып эле жүрөсүң, шорт кийип алып эле. Анан асфальт жолдон мындай карасам машиналар жок эле да. Чуркап өтүп кетем десем, бир машинага ушундай элешип калган да машинага. Анан да өтүп кеттим. Анан баягы машинада азыркы ойлосом бизде курактагы 2 бала экен эле. Баягы деди, мен жылаңайлап машинаны үй жакка карап чуркадым. Апамды аркамда кыйкырып калып кеттик. Чуркап кеттим, баягы машина кайра буруп туруп токтоду дагы баягы 2 чоң бала мени чуркап мага жетпей койгондой. Анан чоң эле балдар. Анан мен чуркап кеттим. Үйдүн астында чоң эжемдер турат. Себеби мен үйгө кирсем, олар тутуп алып урат да мен. Анан баягы эжемдер карап өтүп кетип калган. Ушундай шок болгом. Анан соседтин үйүнүн лестницасынын астына кирип алып, ошо жерде караңга чейин бекинип отургам. Анан караңда кайра үйгө келгем. Мен шок болгом, чындап, өтө эле шок болгом. Мектепте кандай окугансыз? Мектепте жакшы окугансыз? Өтө жакшы окуганмын деп айта албайм, бирок физика менен математиканы кичине жакшы көрчү элем. Себеби мага кызыктырактай көрүнчү эле ошол убакта. Ушундай болсо керек. Анан баягындай отличник болгом, анан сабакты кыйратканымды деп айта албайм. Орточо эле. Сладости Багери тартуулайт. Сиз таттуу жакшы көрөсүзбү? Жана дагы жегиңиз келеби? Сладости Багери фирмалык магазиндеринен торт сатып алып, таттууларды каалашыңча же. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Багери таттуулары. Азыр экран арт тарабында отургандар сизден юмор көрөт болуш керек, анекдотпу же болгон окуя билдирип кетсеңиз болбойт го.
Отырып екен. Мұрат қашан күлдіреді деп. Ушунточо. Мұртшы келсе, ұртап беріп жүрмін. Ардап бербейм мен. Ұртай аласыз? Любой ырың айт. Жарай. Қайсысы ұртап? Жана күлдүрөйм. Экөнден атырады, Жок. Азыр эми баягыдай да баягы кудулдарга күлдүр десең баягы кудулар солун айтып күлдүрүп үйрөнүп калышканга биз КВНчилерге кичине неудобно да күлдүрө албайбыз да. Колдон келишинче. Андан көрсөм бир суроолор берем кызыктуу ушуну сүйлөшөкчү. Анекдоттор жокпу? Жок, анекдот жок да. Күлдүрүп калчу дегенсиз го. Сизди сахна артында мисалы концерт алып барып калсаңыз, көпчүлүгү келип айтат да, Мурат сен ашып жибердиң дейт да. Сиздин көзкарашыңыз кандай бул нерсеге? Жок, баягы YouTube'дан башка жерден баягы комментарийлер окуп каласың. Мурат сен ашып жибердиң, анан Мурат сен жалжаңдап атасың. Бул деле YouTube'га чыгат. Жак, ошондой. Ошондо урушпаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Жак эми ал элдин ой да, ал элдин ой да. Андай нерсе болот. Мен ага туура эле кабыл алам. Мен бул жерден туура эмес кылып койгон турбайм деп. Бирок эми ондой дегеним менен баягындай жер бар да, сахнада турганыңда, концерт алып барып атсаң же элди күлдүрүп атканыңда, ошол жердеги аура, ошо залдагы нерсе, ал сен сүйлөгөн юмурду алар башкача кабыл алат. Себеби ошолор ошонун немесине кирип алган болот. Сен да ошолордун немесине кирип алган болосуң. Сырттан карап келген убакта ал башкача көрүнүп калат экен чындап эле. Анан эми эгер өтө эле мен жакпай атсам, анда баягында деген концертке барсаңыздар жакшы. Опера концерт. Ошондой барсаңыздар, ошол жакшы эс алдырат сиздерди. Анан эми менин болушум ушул да, мен жасалма боло албайм да. Демек ал нерсеге кап болушуң керек жок, Ага эми мен кантип оңолом мен болушум ушул болсо кантип мен кантип тарбиялайсыздар дейсиз. мен кантип болушум ушул болсо мен ушуну чакырып атпайбы элдер. Ошол сахнада белгилүү кайсы адам менен көп жакынсыз? Ошо шоу бизнестен. Мисалы бардыгы менен эле жакшы. Сиз жакын деген. Прям мамиле же Болор, мамиле кимиси менен көрүп. мамиле бардыгы эле жакшы эми баягы көргөндө жакшы аякпап. Анан мен мисалы үчүн тойго же концертке мага Бакчар Токторов келип калса мага экинчи дем алам да. Мындай бийлеп ушундай мындай кайф аласың. Кайсыны жакшы көрөсүз? Адиннан. Адиннан. Жак, ошондо көз чалып бийлейсиз, ошон жакшы. Азыр Бактар байке чалтырбайлы. Не дейт? Чалып карыз акча сурап көрбөйлү. Уят эмеспи омой? Ким бар эфирден тамаша. Ажамажы чалайлы. Кабылага не чалдырыңыз. Урматтуу. Ажамажы биле билбей? Билет болуш керек. Жок, мындай бир жарым чалды беле, чалбады беле? Жок, Айжамажы чалган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз Айжамал Кабылова, Мурат Жалиев өзү телефон аркылуу байланышып Айжамалды мага 20 миң деңиз, 20 миң. Аталайын деп атам деңиз. Аталайын 20 миң жетпей жатат. Канча күн? 10 күн берет. 10 күндөн кийин мен. Жок, 20 күн деңиз. 20 күн ашып кетсе, ушул Юличе заказдар бар, 20 күндө мен кайтарам. Жок, походунда сүйлөшүп кетерин ошо карап. Өзү тамашалар билдирет. Эгер телефонду алса эле. Чот, мен самолетко койгон турбаймын. Номер бар сизде? Жок. Айжамал Кабылова? Ооба. Сутунан самолет кетсин. Ушундай урматтуу. Прям запись кетти да. Алло. Абжай кандайсыз? Жакшы, жакшы. Жакшысызбы? Абжай каяктасыз? Эми да көзүкүдө жана лайф бар деген караокеге чакырышкан жашы келдим эле. Кимдер менен жүрөсүз ал жакта? Өзүңүз тап. Билесизби? Абжай, мен кичине бир иштер менен чалып калдым да сизге. Бирок өтө сураныч Абжай, мен надеюсь уят кылбайсыз дейм да. Неме, она Бишкектен бир парода бир ат көрүп калдым эле да, жакшы ат бар экен эле. Бишкектен дейм, бир ат сатылып атат экен дейм, ат. Ошого ат алайын дедим эле, кичине тыйын жетпей калды эле. Бир 10 күнгө жардам берип турасызбы Абжай? Мен тойлорум бар, заказдарымды алып берем сизге. Анан үйүңүздү бүтүрүп кирдиңизби уже? Рахмат Абжай. Абойлорун кандай свет кылдыңыз? Абойлорун кандай свет кылдыңыз?
итальянский. Молодец. Жана кухня гарнитуруңуз кандай болду? Кухня гарнитурду сервис. Сервис. Видео жиберем азыр анан немеден каттаптан, а? Килемдериңиз кандай? Турецкийби? А? Килемдериңиз турецкийби? Домут. Болуптур абжа, жакшы көрөм сизди. Абжамна бердим. Айжам ажа кандайсыз? Айжам ажа кандайсыз? Биз 7 каналдан чалып атабыз сизге кофе тайм көрсөтүүсү. Мен атым Серегазы. Макул эже, ишиңизге ийгилик, үйүңүз куттуу, берекелүү үйлөрдөн болсун, куттуктайбыз чын жүрөктөн. Ага көргүңүзгө чакырганды унутпаңыз. Болуптур абжа. Сиз аны өз таң калып болуштук. Бул мен килеммен ишин эди кайжам ажа. Мен аты менен кошо барам деп атасыз. Хайп койду. Я. Хайп мындай. Көргөндөр ушуну көрсөтүп көрүш керек экен сөз дей турган. Эмне десең? Мурат Жалиев эфирде таштап чыгып кетти бул. Сиз менен урушкан адам болсуз дагы. Мен урушуштур эфирчилес. Так көп мен жаман көрөт, дагы жаман көргөзөсүң мен. Мен деле жаман көрөм. Экөөбүз тең. Сен менен уруш кетип тур анан эфирден чыгып каласың. Мен отурбайм депчи. Баягы тема болуш үчүн ба? Тем билем мында элдер бардыгы ичинде эмне мындай уруш кетти экен деп мындай бир себеби бул анонс болуп кетип турат да бизде. Жак кандай вариант кылсак? Сиз айт, мен любой ойноп берем. Мындай Шара мен көптөн бери мына программаны көрүп жүрөм. Сен жанагында вообще баягы алып келип такап отурган суроолоруң бар. Эгер ондай суроолоруң баягында мен башыма отуруп отурган суроолоруң болсо, мен жооп бербейм дейм. Дегенде сен айтасың, жооп берсең сонда эмнеге келдиңиз? Билип туруп эмнеге келдиңиз дейм. Келбей эле коем, жооп бербей эле коем. Же ушундай эмне дейм? Мен ушундай калып атат. Бирок сен да кичине урушуп каласың менен? Ооба, мен деле бир аз уруш. Макул. Келиңиз, жакшы сүйлөштүк, майктештик, эми бул жагы ачык майктер болот да азырчы. Анча суроо ачык жооп бересиз. Жок, токто. Мына өчүрүп тур мыналар, мына өчүрүп. Өчүрүп турбачы. Мына сера баягын айтып коеюн. Мен мына эфирин көптөн бери көрүп жүрөм мен. Анан сен алып келип туруп бир кызыктай суроолор бере бересиң. Кандай кызыктай? Болгон Жок, баягы мунаны жакшы көрөсүң, же мунаны жакшы. Эгер ондай суроолоруң болсо, мен заранее айтам, мен жооп бербейм, ачык айтайын. Анда эмнеге андай жооп бересиңиз? Силаш керек журналисттан да. Сен өзүң кайра карап чыгып чакырып атасың го, эмнеге чакырдың анда? Мен сиз силап чакырып атпаймынбы? Мен силап чакырган сиз силап жооп берип коюңуз да. Кой, мен силе татырчы. Отурсаңыз мына. Очи. Болду. Болду, нормально. Дагы бир жаман көргөзсүң. Албетте. Урматтуу көрүүчүлөр, мунун баардыгы тамаша. Албетте Мурат Жалиев. Бул неме Шеран идеясы болчу? О, мен идеям болчу. Халк кылабыз да неден? Хайп. Хайп кылабыз. Тамаша, халк муну сатып болот эмчи. Тамаша, келиңиз эми сизге микрофон берели. Элибиз менен. Урматтуу кыргыз элибиз, негизинен тынчылык болсун, аман болсун, баарыңыздар ишиңиздерге ийгилик, Кудай ооматыңыздар берсин. Баягы сөздөр болчу эле, ден соолук баарынан биринчи турат деп. Менин ошон нерсеге мен да кошулам. Баарыңыздар ден соолугуңуздар эсен болсун, аман болсун, негизгиси элде болсун, бизге окшогон балдар бизде болот. Ишиңиздерге ийгилик. Анан Шера мына бул программаңа ийгилик. 7 канал сиздерге чоң рахмат. Мен эң сүйүп көргөн каналдардын бири. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Кудайым ооматыңызды берсин. Мен сиздерди жакшы көрөм. С уважением, Мурат Жалиев. С уважением, Мурат Жалиев. Аяк орусча болсун менен. Эң сон орусча КВН ойноп калгансыздар, Да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналда кофе тайм көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Эгерде кимде ким ушул көрсөтүү бүтөйүн деп атканда көрүп калган болсо, ушул эле биздин көрсөтүүбүздө YouTube'га кирсеңиздер, Share Channel YouTube каналында дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүн бизде конокто тамашачы, юморист деп коелу, актер деп коелу, көп кырдуу талант, өзү айткандай уста, Мурат Жалиев болду. Сиздерге чоң рахмат, биз менен бир болуңуздар, бизден алыстабаңыздар. Анын алып баруучусу мен Шергазы Турдукулов, кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө. Вообще катуу экен, ачылбайт экенсиз. Сол кадыр экенде ачылып, сүйлөп берип айтып, сиз вообще айтпайт экенсиз. Эчтегени айтпайм деп берген окшойсуз. Жок, мен айттым го баардыгын. Жок, айтмадыңыз эле жакшы. Анда баягы көп тантаган жерге алып эле чыккан да. Ооба.
Сладости Багери тартуулайт. Сиз таттуу жакшы көрөсүзбү? Жана дагы жегиңиз келеби? Сладости Багери фирмалык магазиндеринен торт сатып алып, таттууларды каалашыңча же. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Багери таттуулары.